So let me encourage all of us today. Ысык көлдө мамлекеттик органдар менен эл аралык коомчулуктун башын бириктирген улуттук суу форуму өтүүдө. Негизги максат өлкөнүн суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана климаттын өзгөрүү шарттарында ысык көлдү сактоо. Иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев баяндама жасады. Ал Кыргызстан коңшу өлкөлөрдү суу жана энергия менен камсыз кылып, Борбор Азиянын суу саясатында маанилүү ролду ойной турганын айтты. Бүткүл Борбор Азияга суу менен биз камсыз кылабыз. Biz болгону суу ресурстары эгерде 50 миллиард суу агып аткан болсо, ошонун 25%-ын биз колдонуп атабыз. Ошон үчүн биз бул жерде айтып атабыз донорлорго. Сиздер биздин Кыргызстанга акча каражаттарды салсаңар, бул деген Борбордук Азияга сала турган бирдей эле болот деген сөз. Анткени биз эгерде Кыргызстан биз туура колдонсок, коңшу мамлекеттерге жакшынакай сапаттуу жана көлөмдүү суулар бара турган ниеттебиз деп айтып атабыз. Ысык көл Кыргызстандын бермети гана эмес, аймактын уникалдуу жаратылыш мурасы жана экосистемасынын ажырагыс символу. Акыркы жылдардагы климаттын өзгөрүшү, суунун булганышы, экосистеманын начарлашы ысык көлдү коркунучтардан сактоо үчүн алдын ала тиешелүү чараларды көрүүгө мажбур кылууда. Бул өзүнчө бир уникалдуу экосистема болуп саналат. Экосистема деген бул бардык бөлүктөрү бири-бири менен байланышкан. Бул ушул экосистеманын ичиндеги биотүрдүүлүктөр жана суу ресурстары болгон бул биздин мөңгүлөрдүн жана башка жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн баары менен бири-бири менен байланышкандыгы бул турган факт. Улуттук суу форумунда калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо жана саркынды сууну башкаруу темасы да көтөрүлдү. Уштапта өлкөдө сууну сарамжалдуу пайдалануу боюнча бир катар долбоорлор ишке ашып жатат. Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунда пилоттук негизде көп райондордо сууну эсепке алуу аралыктан башкаруучу датчиктерди, сууга мониторинг жүргүзүүчү системаларды ишке киргиздик. Кеңири жайылтуу боюнча мамлекет аркылуу акча бөлүнүп, азыр мына чүйдө башталды. Суу өлчөө системалары, дистанционный датчиктер дегендей. Швейцариянын Кыргызстандагы элчилиги иштеп жаткан мезгил ичинде табиатты, анын ичинде суу ресурстарын сактоо үчүн $75 миллион ашык гранттык каражат бөлүнгөн. Бул каражаттар кайтарымсыз берилген. Келечекке дагы бир катар пландар бар. Анын ичинде суу ресурстары борбору үчүн кошумча ресурстарды бөлүү каралууда. Азырынча так сумма тууралуу маалымат айта албайм. Форумдун алкагында өзгөчө таберик буюмдар аталышындагы жарманке дагы уюштурулду. Анда жергиликтүү өндүрүүчүлөр экологиялык жактан таза продукцияларын конокторго тартуулашты. Ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө ысык көл тууралуу маалымат берилди. Жакунова, ЛТР, Ысык көл облусу.